Кадамжай районунун Атурпак айыл аймагында Чоң Кара деген айыл бар. Аты айтып тургандай эле Чоң Кара деп айтылат, жазылышы Чоң Кара. Кара деген сөз үңкүр деген маанини түшүндүрөт. Ошондо бул жерде бир чоң үңкүр болгон учурунда. Ал үңкүрдүн ушундай бир кийинчерээк оозу жабылып, ушундай бекилип калган. Ушул үңкүрдүн атына коюлган Чоң Кара айылы. Бул айыл Өзбекстандын Жигитбирим эксклавына туташкан айыл. Баштабайт өткөндөй Чоң Кара айылы ушул жерден башталат. Бул айыл мына ушул Кожешкен дарыясынын жээгинде жайгашкан. 40га жакын кожолугу бар. Чоң Кара айылы мына ушул жерде, мына асфальт башталган жерден Өзбекстандын Жигитбирим Чоң Кара деген эксклавы башталат. Эми аны дагы чек арачылар, госрегистр так билет, кайсыл жерден кандай бөлүнөт. Азырынча мындай бир зым тартып же башка тартып бөлүнгөн эмес. Бирок мына ушул асфальттан башталып Өзбекстандын тургундары жашайт бул жакта. Ал эми бул жагы Чоң Кара айылы, биздин Кыргызстандын айыл. Чоң Кара айылы мынтип Кожешкендин жээгинде жайгашкан. Чек ара статусун алган айыл. Мына ушул жерден бөлүнөт Өзбекстандын айылын аты. Бул асфальттан баштап Өзбекстан башталат. Бул жагы Кыргызстан. Бул жол негизи транспорт министрлигине карайт дейт. Мурда буга чейин бул жол аркылуу Өзбекстандын Сох анклавынын тургундары ушул жол аркылуу Өзбекстандын Риштан району менен катташып турган. Мына ушул жол аркылуу. Бул Ош Баткен Разаков жолунун эски багыты деп дагы айтылат. Анткени буга чейин ошол Баткенди туташтырган ушул жол болгон. Мына ушул жол Баткен, Кадамжай ушул жол аркылуу ошол Баткен облусунун районуна, Баткен, Лейлик райондоруна ушул жол аркылуу өтүп кеткен. Өйдө жакта көпүрө болгон. Азыр деле бар ал көпүрө. Бирок андан кийин ылдыйда бир чоң көпүрө курулуп, ошол жак менен катташат азыр. Бул ошол Ош Баткен Разаков жолунун эски багыты болуп дагы айтылат. Өзбекстандын Сох анклавынын тургундарынан азыр бул жолдон катташпайт. Алар үчүн өзүнчө нар жак айылдын четинен катташып атат азыр. Чоң Кара айылы мына ушундай шартта жайгашкан. Мына ушул Чоң Кара айылы. 40 түтүн бар. Бул жерде Бүргөндү магистралдык канал агып турат. Ал эми бул жер ошол Кыргызстандын Чоң Кара айылы менен чектешкен, туташкан Өзбекстандын Чоң Кара Жигитбирим эксклавы. Бул жерде Өзбекстандын ушул 300дөн ашык тургундары жашайт. 4 тарабы Кыргызстандын айылдары менен курчалган. Ушул мына Чоң Кара Жигитбирим эксклав. Бул жол аркылуу ошол Атурпак айыл өкмөтүнүн бир канча айылдары каттап турат.